Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер. Learning Apps платформасына сайтына киргениңиздерде кийинки этап мүмкүн бул жерде сиздердин мына аккаунтуңуздар аты жөнүңүздөрдү жазбаган болсоңуздар бул жерден вход деген чыгат. Мына бул жерде ушул жерден входко кирсеңиздер аты жөнүңүздөрдү сурайт, жазып койсоңуздар мындай жеке кабинетиңиздерге аты жөнүңүздөр жазылып калат. Андан кийинки биздин өзүбүз ушул мультимедиалык онлайн тест оюндарды, кроссворддорду түзүү үчүн новое упражненияга киребиз. Новое упражненияга кирип, эми бул жерден өзүңүздөр каалаган оюндарды түзсөңүздөр болот да. Мен азыр мына скачки дегенге кирип көрөйүн. Муну ачкандан кийин сиздер создать новое упражнение. Ошону басабыз. Эми бул жерге ошол атыны жазып коебуз. Ушинтип мен скачки деген оюнду тандап алдым. Мына атыны жаздым, описание калтырдым. Биринчи суроо коюп туруп, мен текст түрүндөгү эле вариантын тандап алдым. Эми андан кийинкисин кошуу үчүн добавить следующий элемент. Мынакей. Бул жерге суроону дагы текст түрүндө койсоңуз болот, же болбосо картинка, же болбосо озвучный текст. Сүйлөп туруп аудио, видео койсоңуздар болот. И жооптору дагы ошондой типте тандасаңыздар болот да. Мен азыр текст түрүндө эле тандадым. Мына ушул 4 типте өзүңүздөр ушуга карап оюнду түзсөңүздөр болот. Мен азыр текст түрүндө эле тандап жазып атам. Мынакей урматтуу мугалимдер, мен текст түрүндө эле түзүп алдым. Аны эгер сиздер дагы кошумча түзөм десеңиздер, бул жерде добавить следующий элемент кылып жазып кете бересиздер. Эми бул жерде ошол суроолор постоянный бирдей эле ошол ирети менен кете береби, же случайный порядок аралашып турсун деп коеюн мен. Ошентип кийинкиге түшөбүз. Эми бул сапчада бул speed does not matter деген бул ылдамдыктын мааниси жок. Ал эми экинчиси болсо бул тез жооп алуу үчүн толук упайлар. Ушул жерде бирөөсүн өзүңүздөр тандап коесуздар. Мен азыр биринчиси боюнча эле калтырып коеюн. Бул жерге дагы жардам иретинде жазып койсоңуздар болот, жазбай койсоңуздар деле болот. Бүткөндөн кийин завершить и показать предварительный просмотр. Бул жерде окуучулар киргенден кийин жеке ойносо болот, же болбосо достору менен ойносо болот. Эми сохранить упражнение. Мынакей менин упражнением сакталды. Эми биз муну окуучуларга кантип жөнөтөбүз? Бул жерде интернеттин ссылкасын жөнөтсөңүздөр болот, же болбосо өзүңүздөрдүн ошол сайтыңыздарга бул ссылканы алып барып коюп кошуп жөнөтсөңүздөр болот. Копировать этип туруп эле WhatsApp'ка барып туруп ставить кылып коесуздар. WhatsApp'ка келесиздер дагы эле бул жерге ставить кылып коесуздар.
мынакей аны окуучуларга жөнөтүп койсоңуздар болот. Мына ушинтип түшүндүрмөсүн жазып туруп балдарга жөнөтүп коесуздар. Ошентип ар кандай онлайн оюндарды түзсөңүздөр болот, урматтуу мугалимдер.